Каныбек Осмоналиевич, менде сунуш эле да, толугу менен колдойм, бирок бул жерде деген пункттардын биринде кыргызча, орусча чөнтөк сөздүктөрүн басып чыксын. Ошо чыкканда бизде китептер катамен чыгып калчу эле, ошол жагына көзөмөл буруңуздар, керек ооба, бирок заманга жараша болуш керек да. Азыр сиз уктуңуздар беле, бизде парк высоких технологий бар. Маалымат барбы? Ошол жерде мына жаңылыктарда чыгып атат, 90 миллион долларга экспортко услугалар кылып, 2500 специалист балдарыбыз ошакта да бириккен. Ошол жигиттерибизге, кыздарыбызга кайрылып, мүмкүн алар жардам беришет. Заманга жараша эми Санарип министрлиги бар, жанакы приложенияларды телефондон. Азыркы балдарды китепке отуруза албай атабыз. Бирок деген эми заманга жараша азыр интернет приложениялар бар, YouTube каналдарда. Анан биздин мүмкүн мен блогерлерибиз чакырып келет элем, элдин баары менен урушкан блогерлерибиз бар, билесиздер. Анан жанакы онлайн казинону реклама кылып жүргөн блогерлерибиз бар. Анан бирок баары эле өзүн патриот деп ойлошот да. Ошол адамдарды чакырталы жардам бериштин. Эми мамлекетке жалпысынан бул жерден эми бекер болбосо дагы ошол жерде мүмкүн ошол приложенияларды астыга жылдыруу үчүн жардам беришсин деп мен чакырып кетет элем. Ошолор менен иштеп көрбөйсүздөрбү? Эң туура сунуш берип атасыз. 2 күн мурун эле министрлер кабинетинин башчысы бизге тапшырма берди. Ошол резервдин бардыгын пайдалануу боюнча бизге, анан Санарип министрлигине. Биз бул боюнча жумушту баштайбыз. Чынында эле айрыкча реалдуу ресурстар бар экенин эске албай келгенбиз. Аны моюнга алышыбыз керек. Өкмөттүн ичинде эле. Ооба, ооба. Анда деген ошол Санариптин заманында жашап аткан биздин жаштарыбызга дагы буну өзгөчө бир программа менен мектептерде, өзгөчө программа менен жаштарда, анан телевизорду жаштардын көпчүлүгү карабайт, билесиздер. ОТРКны эми айылдар, региондордо аксакалдарыбыз караса карайт. Туура. А бирок жаштарыбыз баары интернетте отурат, ТикТокто отурат. Эми жагабы, жакпайбы, бирок ошол жактан чыгаралы. YouTube миллионник каналдарыбыз бар. Алар менен эми азыркы заманда бийлик өкмөттө кандай жаса десе аларды мажбурлабай, бир келишимге келип туруп сүйлөшүп, взаимовыгодный условия болсун деп сүйлөшүш керек да. Мажбурлагандын аягы билесиздер кандай болуп калат. Түзү жактан сиз буйрук берсеңиздер, ылдый жакка түшкөнүчтө адамдар жек көрүп калышат да. Анан сен тил билбейсиң деп эле бири-бирибиз менен анан урушуп отуруп калып атабыз. Суранычта ошону бир какой-то мындай позитивдүү манерде чакырып алып, сүйлөшүп, кандай биз шарттарды түзүп берели, силер бул жактан жардам бергиле деп сүйлөшсөңүздөр жакшы болмок да, батыраак өнөктөрүбүз. Эң туура айтасыз, мен макулмун. Бүгүн эле министрдин орун басары менен могул жерде отурат, сүйлөштүк. Менимче ошо Минкаптын деңгээлин алып чыгып, балким токтом кабыл алдырабызбы, иш кылса бул багытта ишти жүргүзөбүз. Биз жактан да жардам керек болсо, ар бир отурган депутаттын аркасында деген миңдеген жарандарыбыз бар. Биз да жардам беребиз. Анан бирок айткан нерселерди да, критиканы да туура кабыл алыңыздар деп суранат элем да. Рахмат. Колдойм.